Assalamu alaikum ардактуу биздин YouTube көрүүчүлөр, кадырман мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кандайсыздар? Бул сиздер көрүп турган тала бул Чүй облусундагы Алатоо, совхоз Алатоодун үстүндөгү полялардын бири. Азыр биз бул жерге ушул Алишер байкебиздин чакыруусу менен келип калдык. Бул жерде туугандар ушул көрүп турган мынабул какыраган ушундай бир жерди, ушундай бир сонун кирешелүү бир тармакка өзгөртүп атыптыр. Бул Алишер байкебизди баарыбыз эле жакшы тааныйбыз. Баягы Европадан жалгыз эле ошол барып көрүп, үйрөнүп, шаарга келип, Кыргызстанга келип, бул жерде өздүк ушул Европанын жакшы сортторуну, клубникаларын өздөштүргөн байкелерибиздин бири. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, Алишер байке? Ден соолуктар. Кош келипсиз Бишкекке. Жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Болот атат? Жакшы болот, Кудайга шүгүр. Бишкекте да негизи Кыргызстан ичинде иштеп атабыз. Бишкектеги бир жаңы проектибиз болуп эсептелет. Сонун. Алишер байке, негизи сизди биз мынабул YouTube каналдан, тез кабардан көрүп жүрөбүз. Анан ушул баягы клубника жаатында эми номер 1 деп дагы айтса болот. Бул байкебизди баарыңыздар эле YouTubeга клубника деп жазсаңыздар эле чыгат. Негизи ушул байкелерибиздин чакыруусу менен биз дагы келип калдык. Бул көрсөтүүбүздүн эң негизи баягы хадисте айтылбай, өзүңө жакшы көргөн нерсени башка бир мусулман бир тууганга жакшы көрмөйүнчө толук момун мусулман боло албайсың дегендей. Бул Алишер байкебиз, билесиздер, бул клубниканы өстүрүп, жана көчөттөрүнөн дагы сатып, жардам кылып жүрөт. Ал эми азыркы биздин көрсөтүүбүздө туугандар кунт коюп, чай ичип аткан болсоңуздар, жакшынакай отуруп диванга. Көрүңүздөр, себеби кызыктуу көрсөтүү болмокчу. Азыр могу жерде эчтеке эгиле элек туугандар. Биз азыр ушул сиздердин көзүңүздөрчө кантип эгилет, породасы кандай, сорту кандай, канча айда пышат, түшүмдүүлүгү кандай, ошол жөнүндө бир сыйра көрсөтүү кылабыз. Алишер байке, эми микрофон сөз өзүңүздө. Өзүңүз билгендей эле биз былтыр баягы сиздин өзүңүздүн айткан жаңкы хадиске амал кылып, өзүңө каалаган нерсени башка кааламайсың, толук мусулман боло албайсың дегендей, момун боло албайсың дегендей. Биз өзүбүз жашоодо практикмин негизи. Бир нерсени жасап көргөндөн кийин болот деп айтып коюп эмес, болду деп айтканды жакшы көрөм негизи. Ар дайым ошондой адамдык сыпаттан алыстатпасын. Азыр ошол Кыргызстанда Култунайды жайылтуу менен бирге биз буну практика жүзүндө да көрдүк. Миграцияны токтотсо болор экенин мурда болот деп айтсак, азыр 100% ишенип айтып атам. Сиз өзүңүз кылып көрдүңүз, Көрдүк, жок. Башка адамдар келди. Келип 30 соток жерге былтыр Россиядан келип тиккен. Бул жылы ошол 30 соток тиккен жери 1 гектардан ашык жерге көбөйтөм деп жакшы ниет менен отурат. Машалла, сонун. Алишер байке, азыр эми бул Бишкектеги сиздин биринчи жылдагы ишкердигиңиз эмес, балким көп жылдан бери эле уже келип Бишкекте ушинтип. Туугандар, Алишер байкебиздин бир өзгөчөлүгү, бул ушинтип жайды даярдап, ушундай даярдайсыңар деп көрсөтүп, келип өз колу менен эгип, бул жерде мастер-класс, профессиональный ошол багбан, малина боюнча адистер менен келип, клубника боюнча келип, бүт отургузуп, көрсөтүп, кантип карайсыңар, кантип суугарасыңар, бүт нерсесин көрсөтүп кетмекчи. Андыктан туугандар, негизи бул клубниканы кандай өстүрөт жана мен суроо бергим келип атат. Буну канча түр сорту бар? Андан кийин канча түрлүү кылып өстүрсө болот? Ошого бир аз жооп берип кетсеңиз. Сонун суроо болду. Клубниканын өзү 2 түргө бөлүнөт. Эрте пышар, мындай жалпак тил менен айтканда, эрте пышар жана кеч пышар болуп, эрте пышар сорттор булар Клери, Альба, Азия, Брилла жана башка көптөгөн сорттор бар. Булардын андан тышкары кеч пышар болуп эсептелет. Алар Мурана, Альбион, Кабрилла, Мальга жана башка көптөгөн сорттор бар. Бирок булардын ичинен эң эле бизге мындай ыкташкан, биз өз эксперимент кылып көргөн сортторубуздан эрте пышарлардан Клери өтө сонун болуп атат. Клерини 2 түрдө эксе болот экен. Буну былтыр биз эксперимент кылып көрдүк. Былтыр көбүнчө баягы тез кабарга чыкканда балаганды айткан элек. Балаган экономичный, бул ошо жасасаңыздар жакшы болот деп. Балаганды жасап көрүп, балагандан бир аз чыгымы бар да. Профиль алыш керек, пленка алыш керек. Былтыр ойго келип кетти. Нокаттыкпыз го эми. Тамек өстүргөнбүз. Ачык аспанга эле өстүрүп көрөлү дедиңиз. Ачык аспанга өстүрүп туруп, тамек сыяктуу жагып койсо кандай болот экен деп. Бул жылы биз 1 гектарга жакын жерге Ошто жерибиздин ошол күздө, августта открытый, мындай айтканда, ачык талага эгип, подпленка тамчылатма система менен Култунайды тиккенбиз. Февралда аны парник сыяктуу жаап үстүн Клери сортун жасадык эле.
апрелдин 22-23-тө сатка баштадык. Буюрса жакшы, негизинен эки түрдө эге турган болсок да биз пайдада болот экенбиз. Анан открытый грунту жок, мен жазда эле 2 ай эле иштеп койсом, аз иштеп калдым, күзгө чейин иштегим келип атат десе, анда альбио муранан тиксе августта. Анан ал кеч күзгө чейин түшүм бере берет. Клеринин өзгөчөлүгү бул парник теплицага жана открытый грунтка парник сыяктуу кылып эге турган болсо жакшы болот. Эми парник сыяктуу кылганда экономикалык жактан арзан түшөт. Көчөт, пленка, тамшатма система болду. Башка нерсе керек эмес. Жаңкы үстүнө жапчу пленкалар болбойт. Жакшы. Анан эми мен сизден бир суроо бергим келип атат. Мына бул азыр ушул метод кандай метод? Мисалы, мына пленка менен жапканда же жаппай. Мисалы, эми биз баягы билесиздер го, мындай кылып эле жерди айдап туруп эле клубниканы отургузуп, анан бир кичинекей клубникалар чыгат, ошо менен малина жаап, эме варенье жаап үйрөнгөнбүз. Азыр эми бул кандай метод, кантип эгилет, канча штук батат дегендей? Негизи бул биздин көрсөтүп жаткан ыкма өткөн жылы Европага барып келгенде аларда уже эски ыкма сыяктуу колдонуп калыптыр бул ыкма, бирок бизге жаңы сыяктуу болуп атат. Биз дайыма ачык талаага эгип туруп эле чөп чыгарып, аны отош керек, чабыш керек деп жүргөнбүз. Култунайдын өзү 4 түрү бар. Эгиле турган. Биринчиси биз дайыма совет дövrүнөн бери эгип келаткан ачык талаага эгип, арычный системада сугарып, анан түшүгү көп, түшүм аз болгон. Экинчиси бул интенсивный технология, могу көрүп турганыңыздар. Кат пленка тамшатма системасы менен от чыкпайт, чаппайсыз, бир жолу тигесиз, 3 жыл түшүмүн аласыз. Мына эң жакшы мындай кыска нуска болду. Бир жолу тигесиз, пленкада 3 жылга чыдап берет. 3 жылга чыдайт. Бул 40 микрондук пленка, 3 жыл түшүмүн аласыз. Сонун. Азыр мен сизге дагы бир суроо бергим келип атат да. Мен дагы негизи сизди көрүп бир 200 түптү алып быйыл эгип көрдүм деңиз. Анан мына бул эмени клубниканы негизи өзүңүз азыр мисалы ушундай бир мастер-класс методдорду көрсөтүп үйрөтүп келатасыз. Өзүңүз баягы илгерки шарбаңыз эмне болду? Илгерки мына эгип өстүрөт элеңиз го. Биз сизди ошол парниктен бери тааныйбыз да, биринчи видеолоруңуздан беричи. Жакшы ниет жарым ырыскы деп былтыры Атакул байке менен тартканда мен бул жакты чоңойтом деп көрсөткөн жерим бар эле. Кудайдын насып кылып ошол жерди көбөйтүп, чоңойтуп Култунай тигилип калды. Өзү негизи жакшы ниет кылсаң, Кудай Таала ниетиңе жеткизе берет экен. Кудайга шүгүр, ал жерди көбөйтүп, чоңойтуп азыр өзүбүздүн баягы айткандай эле практика жүзүндө көптөгөн сортторду тигип, ал жактан өзүбүз да пайдасын таап, иш кылып атабыз. Жакшы, өтө жакшы. Демек, учурда дагы өзүңүз дыйканчылыгыңыз токтогон жок. Жок, дыйканчылык токтогон жок. Себеби биз негизи ошо Култунай эгүүнү элдерге өгүттөп атканда пайдасын тапкан үчүн айтып атабыз да. Жакшы, жакшы. Негизи көпчүлүктөр бөлүшө бербейт. Себеби кээ бир адамдар ошол баягы бөлүшкүсү келбегендей болот, бирок сиздин ушул кылып аткан ыкмаңыздан Алла ыраазы болсун негизи. Орозоңуздар кабыл болсун. Анан дагы мен бир суроо берейин. Мисалы, мына азыр көрүп турган көрүүчүлөрдөн сөзсүз түрдө мисалы сизге бир чалып байланышса болобу? Анан мисалы биз Чүй-өрөөнүн ушундай жеринде же көлдөбүз, бизде отургузайлы десе, ошол жерлерге барып көрсөтүп бергенге кандай убактыңыз? Же мындай бир семинар же бирдеке уюштурганга кандай бир эмеңиз барбы? Өтө жакшы суроо болду. Бул негизи биз бул ишти баштаганда көп чоң бир кандай план менен баштаган. Эми пландын 10-20% эле аткарылды десем болот. Буюрса башын айтканда өзүбүз миграцияда жүрүп, ал жакта кыйналып, кыйынчылыкты көрүп келгенден кийин миграция кандайдыр бир токтотуш керек деген сезим менен болгон. Эми ошол үчүн иштеп атабыз. Азыр көрүп тургандай бул Чүй-өрөөнү өтө кең өрөөн. Бул жака Култунайдын түрүн тиксек болот. Эрте пишарында, кеч пишарындагы. Буюрса негизи бул жактагы талааны мындай айланып көрсөңүз эле, айрыкча самолет учуп кетип атып карасаңыз, арпа будай тигип турган көрөсүз. Көп боло. Көп. Арпа да, будай да жакшы тигилиш керек аларды. Бирок бизге эң көп пайда алып келген эмне боло турган болсо, ошону тиксек дагы көбүрөөк пайда болот. Мисалга айтсак, ушул темага жооп катары Голландияга барганда Голландия мен ушундай укмуштуудай таң калтырды. Бирок Европа дегенде Европанын жакшы жактарын алышыбыз керек, жаман жактарын ыргытышыбыз керек. Сөзсүз түрдө. Жакшы жагы айыл чарба багытында Голландия бир жылда $100 миллиард ашык киреше табат экен. Болсо канча киреше табабыз? 1 миллиард да таппайбыз. Белгисиз деңиз, а? Өтө мындай аянычтуу нерсе. Ошондуктан буюрса биз колдон келген аракетти кылып,
Мен негизи максаттардан эң чоңу саясаттануулак болуп ишкерлик менен алектениш керек. Мен элдерге айтат элем, саясатты бир аз токтотуп, ага короткон А тарап, Б тарап болбой, баардыгыңыздар ошо жасаган ишиңиздер 100% берилип кылсаңыздар берекети болот да. Мен убагында өзүм дагы күчтүү саясатчымын. Диван эксперт өзүм баштап өткөзгөмүн. Акыркы ишкерлик менен алектенгенде баарын токтоттум. Чекеге ыргыттым. А короткон энергиямы ошо култунайга корото турган болсом дагы жакшы нерсе үйрөнүп экен. Бүгүнкү күнүң менен эртеңки күнүң окшош боло турган болсо, сен утузган болосуң дейт. Ошондуктан күнүбүз бири-бирине окшош болуш керек. Күндө жакшы нерсе өнүгүү менен. Өнүгүүгө аракет кылыш керек. Сонун. Ал эми мынабул орозо дагы аяктап калды. Эми мынабул орозодон чыккандан кандай сизде пландар? Азыр эми мына бүгүн мынабул байкелерибиз орозо болгондугуна карабай, өзүңүз дагы орозо болгонуңузга карабай, ушинтип бир ушул убакытка туш келип калыптыр десек болот. Ушуну көрсөтүп берип атасыз. Эми орозодон кийин убактыңыз кандай болот? Кандай пландар бар? Дагы бир кандай бир жаңылыктарды алып келесиз? Дагы бир кандай бизди таң калтырасыз? Ошол боюнча бир маалымат бериңизчи. Баягы сурооңузга утурлай эле жооп берейин. Жоошо толук жооп болбой калыптыр. Орозодон кийин буюрса биз негизи семинарды баштап, анан ковид башталып кетип, мен өзүм дагы кайра ковид болдум. Ошол себептен токтоп калды. Семинарларыбыз биринчи Оштон баштап, кийин Москвага барып келгенден кийин улантпадык. Буюрса орозо чыккандан кийин майдан баштап Кыргызстанды түрө кыдырып, айыл чарба багытында эмнелер жасасак болот? Култунай эгүүнүн сырлары жана пайдалары, биздин миграциядан, Россиядан же башка жактан келеткан акчаларды эмнеге салсак дагы жакшы болот деген түшүнүктө кеңири мондай семинар кылайлы деген ойлорубуз бар. Буюрса аны ошо Кыргызстандын 7 областында бул жыл нарынга да Култунай эксперимент катары эгилди. Ал жака деле бир мындай барып көрсөкпү деген ой болуп атат. Мен былтыры катуу немеде туруп нарынга болбойт деп бир да көчө сатылган эмес эле. Бул жылы эксперимент катары бир көрөйлү деп отурузуп көрдүңүз. Эми ал августта белгилүү болот буюрса. Анан негизи бунун жумушу кандай түйшүгү? Түйшүгү ар бир нерсе деле оңой деп койсо болбойт. Биз канчалык элдерге кантип култунай өстүрүшүн үйрөтсөк дагы, бул практика жүзүндө айтам. Биздин үйрөткөн 500га чукул адам бар. Бул биздин сабактар бекер. Ошону үйрөтүп атканда бардыгын эле култунай эккен култунай ийгиликтүү болбойт. Себеби кылган адамдын мээнетине жараша болбойт. Болот экен. Ким жакшы мээнет кылса, биз айткан сабактарды ордунда аткара турган болсо, ошонун култунайы жакшы өсүп, киреше булагы болуп атканы бар. Мисалы, ошол эле Таласта, Ошто, Чүйдө, Баткенде бир туугандарыбыз эгип, пайдага кирип, бул жыл дагы көбөйтөм деген бир туугандарыбыз көп. Пландар, Азыр бул жерде канча сотук эгип атасыздар? Азыр бул жерде 30 сотук. Анан совхоздун экинчи точкасында бир 50 сотук жер бар. Ошол жака тигип, бул жакта да култунайларды көбөйтүүнүн алдындабыз. Анан Алишер байке, мен өзүм кызыктым да бул нерсегечи. Чындыгында баягы кирешелүү нерсе экен. Анан баягы кээде баягы рекламадан же болбосо бир рекламанын үзүндүсүнөн эле баягы чоң клубникаларды көрүп калчу элек. Азыр чындыгында ошол нерселер пушат экен биздечи. Анан бул көчөттөрдү мисалы алуучуларга жетишерлик элеби? Мисалы кайсыл убакытта көчөткө турса болот? Эми азыр мына жазгысы бүттү окшойт, Жазгысы бүттү. Бул ошо акыркы немелерде совхозолто менен бул жер калды. Андан кийин буюрса август айында көчөттөр болот. Эми көчөттөр негизи бизде чектелүү гана болот. Зона кылып азыртадан бурон кылыш керек, Бурон кылыш керек. Андан кийин күздө даяр болот. Сонун. Себеби өзүңүз билгендей эле калоочулар көп, бирок чектелүү гана санда бар. Ошондуктан зонокторуңузду күтөбүз. Буюрса. Бирок көрүүчүлөрдүн ар биринин арманын, кыялын орундатканга буюрса аракет кылабыз. Бардыгына жеткиргенге. Ооба. Негизи ар бир адамдын бул иш социальный иш десең деле болот экен. Себеби бир гана адамдар култунайды сурап култунайды эле сурап эмес, өзүнүн жашоосундагы жашоосун түшүндүрүп чалгандар дагы көп. Бардыгына эми колдон келишинче өзүңдүн арызын угасың, өзүңдүн ойлоруңду айтасың. Ал жөнүндө дагы мындай колдон келишинче кызмат кылабыз. Эми биздин максат элге кандайдыр бир өлчөмдө жакшы жаңылыктарды кылып, ошол нерсе менен олордун экономикасын түптөө. Бир эле негизи адам баласы экономика түптөлгөн менен эле
бардын нерсе жакшы болуп кетет, ички дүйнөнү да тазартыш керек. Туура айтасыз. Сөзсүз түрдө мамлекеттик экономика деген бар. Анан сөзсүз түрдө ар бир үй бүлөнүн өзүнүн экономикасы бар. Негизи баягы тамчыдан көл курулат демекчи, ар бирибиз экономикабызга буюрса көңүл буруп, сөзсүз түрдө эле миграция менен жашоону улантпастан, демек ушундай бир жумуштарды кылып, демек өзүбүздүн ички экономикабызды, үй бүлөлүк экономикабызды көтөрсөк болот экен, Ооба. Буга мисал катары мен өзүм бир туугандар барды келген. Бул жакта иштеп атат, биз менен бирге. Ошол сыяктуу эле сиздер деле аздан баштап, анан кийин көбөйтүп, анын негизинде иш жасасак, Кудай буйрса эмне болбосун. Боло берет. Сон, анда кандай кылдык? Анда бир көрөйлү кантип болуп атканын. Бул жерде азыр бул жакта култунай тигилип аткан жери. Биз көрсөттүк, мисалы, тамчылатма системасы орнотулган. Баарына ал балдар азыр култунай тигип көрсөтүп аткан тигилгенин. Мына бул тамчылатма пленканын асты менен кетет экен да бул, Бул пленканын асты менен кетет. Бул жакта тамчылатылып, култунайлар тигилип. Андай болуп өсүп аткан кез. Туугандар, бул нерсени эми баарыбызга жат эмес, баарыбыз эле билебиз. Бул тамчылатма системаны, бирок эмиден баягы биздин каналдан көрүп калгандар болушу мүмкүн. Ошого тамчылатма системасы бул тамырга нымдуулук жакшы жеткирип берет, Тамырга нымдуулукту бере турган дарыны өзү ордунда берет. Пленкаң болсо чөп чыкпайт, отолбойсуз, башка болбойт. Анан тамчылатма системасы суудагы эконом болот, жерден кислород алып кетпейт. Эми бул баардык жактан айтканда пайдалуу нерсе. Демек бул баягы Европада иштелип чыгып, уже бир нече жылдан бери уже опыттан өткөн деңиз. Ооба, Европага барганда айтып атпайбы, биз силер кылган нерсени 15 жыл мурда кылганбыз, азыр ал нерсени токтотконбуз деп. Бирок алар уже бойлу башка бир 3-чү, 4-чү деңгээлге чыгып кеткен. Деңгээлге чыгып кеттир. Биз азыр бул 2-чи деңгээлдебиз. Бирок мен ойлойм, буюрса Кыргызстаныбыздагы эле өнүгүп, бул нерселерди баягы баштапкыч катары колдонуптур эле, буюрса ошол Европанын тепкичине чыгабыз деген буюрса ниеттер бар. Өтө туура. Себеби мындай. Бир нерсени жаңылыкты жасаш жылдарды алат, эксперимент кылыш керек, ал кылыш керек. Бирок ошол нерсени көчүрмөсүн кылып коюш оңой. Оңой. Биз бул жаңылыкты, бизге жаңылык болушу мүмкүн, биз бирок көчүрмө албайбыз. Ошондуктан Европа 10 жылда жеткен нерсеге биз 2 жылда жетсек болот. Сон көрө берели анда кантип эгилип атат экен, Сиз өзүңүз бир эме кылыңчы. Азыр бул култунайлар ушул эгилип атат могу. Биринчи алба, экинчи алба. Эгилип атат могу. Биринчи алба, экинчи албактар ачып, култунай эгилип, буюрса бул жерде июлдан баштап түшүм берип баштайт. Июнда бир тартабызбы анда дагы, Тартабыз. Лыда. Буюрса лы түшүм. Лыда. Өзүңүз бир айтасыз, ошондо келип Бишкекте канча жерде болсо бир бышат да ошолор, Баарды Бишкекте азыр негизинен бир 100дөн ашык жерде тигилген култунайлар. Кыдырабыз. Буюрса азыр ушул тапта эле, бул ушу жакын ортодо эле 3 жерде тигилген. Көрсөтө алабыз бүгүн? Көрсөтсөк болот, Болот, Ал жерде уже бир аз өсүп калса керек. Бир жерде өсүп эгилген 11 күн болду. Бирөөсү бүгүн жерин саздап атат. Алардыкы буюрса эртеңден баштап, бүгүндөн баштап тиксе деле болот. Тиксе болот. Алишер байке, мына азыр элдерге түшүнүктүү болуш үчүн орозонун эң акыркы күнү эгилип атат. Буюрса, айттан бир күн мурда. Ушул эми июлда уже түшүм берип баштайбы? Июлда түшүм берип баштайт. Негизи култунай эгилгенден кийин 2 айдын ичинде түшүм берет. Сонун экен. Мына бул байкелер да барып, эмне жумуш кылып атат бир көрсөк болобу? Болот, албетте, эмне болбосун. Мына. Мунун эндүүлүгүнү мен эгерде сантиметр менен айтсам, бир 70ке иши мына жүргөн жер 40 метр, биз басып берет. Бул жерде баягы чөп чыгып, жүдөп, аны отоп, клубникалар көрүнбөй, дем жетпей андай болбойт экен да? Андай болбойт. Азыр бул биздин агроном Рахим, биз баягы жаңы айткан сөзгө бир нерсени кыла турган болсоң, жакшысын кыл деп агрономубузду ала келип, бул жакта тигип атабыз. Негизи мындай масштабтуу болгондо өзүнүн агрономду алып келип көрсөткөн дагы жакшыраак болот. Конечно, эми жоопкерчилик деген нерсе бар. Сөзсүз түрдө. Мына караңыздар, тамчылап бунун ичинде баягы суулары нымдалышып, баягы тамыр сразу эле. Булар азыр канча күндө уже ойгонуп баягы баштайт уже? Эртең уже ойгонуп баштайт. Азыртан ойгонуп баштайт. Тиксеңиз эле. Ошондой. Кенен суу коесуз, ойгонот. Ушинтип эгилеби бул, Ооба, мындай тамырын неме кылып эле эгет ушинтип. Мына, туугандар. Негизи пээлди кенен коюш керек. Эгерде пээлди кенен койсок, буюрса Алла Таалам биз ойлоп аткан түшүмдөн 2 эсе
10 эсеге чейин көп берет, сөзсүз түрдө. Бул байкебиздин дагы дыйканчылыгына дуа берип коелу. Буюрса, түшүмүңүз мол болсун. Руслан байке. Руслан байке. Биз өзүнөн да бир комментарий алып коелучу. Мына ал сизге микрофонду берип, бул байке эми кандай пландары бар, ошол боюнча бир аз сурап коелучу. Азыр 30 сотик тигип баштапсыз, эми кандай ниет эми мына ал профессионал Алишер байке өзү келип эме кылып атканын бир сиз айтып бериңчи. Assalamu alaikum. Biz mına şu Aşer dostumuzdan köçet aldım. Şu 30 sötükten başladım ya, Kuday buyursa. Şuradan nar jağını tegi takansa клубника кылайлы деп атабыз. Канча гектар бериңиz? Бул жер общий 4,5 гектар. То есть 5,5 гектар. Мына ушул тетиги үйдөн баштап бул жагы. Бул жагыдан мына күнчүгүш тарап бар жогу култуна кылайын деген. Чөп баскан жерге чейин, Сонун. Анан бул жагында болсо голландский малина эгилген. Голландский малина. Мына караңыздар, түшүмдү. Негизи иштеп аткандар иштеп атат экен. Негизи баякы ойчул ойлонгуча тобокелчинин иши бүтүптүр деген сөздөй. Мына ал негизи баякы ойчул ойлонгончо тобокелчинин иши бүтүптүр деген сыяктуу. Мына жерде да бир 2 гектардай бар окшойт, эмеңиз, 2 гектардан бир аз чоңураак. Бир аз чоңураак. Клубника, малина караңыздар. Туугандар, булар эми качанкы көчөттөр? Булар күзүндө тигилген көчөттөр. Сонун. Эми буйрса, Руслан байке, бул жериңиз мынау эмелер көтөрүлүп калганда, малиналарыңыз көтөрүлүп калганда, клубникалар бышканда, Алишер байке көздү бир чакырсаңыз, келип бир көрүп түшүмүңүздөн ооз тийип дегендей. Буйрса? Буйрса шүгүрмө жеткизсин. Жеткирсин, иншалла. Жакшы ниет жарымыбыз дейт. Кудай буйрса, бул көргөзмө сыяктуу бул жерде. Тазалыкта 2 жерде бар. Анан тоңуштун үстүндө бар. Алардыкы тумуштагы уже 11 күн болуп жакшы өсүп калды. Буйрса бул жер мында масштабдуу чоң аянтта көргөзмө сыяктуу. Көргөзмө. Бул жерден көрүп, буйрса ошол жерден жакшы болот. Мен Кудайым баякы не деп коет, апаттардан сактасын эле. Сактасын, Анан көбөйтөбүз, азыр кызыгуулар көп. Кызыгуу көп. Мисалы акимдер жолугушта чакырып, култунай жаатында Мамлекеттик деңгээлде дагы, деңгээлде чакырып кандай кылсак болот деп, Сокулуктан өткөн айыл өкмөт чакырып өзү кеңешти. Өтө сонун болот эле анда. Сокулуктун айыл өкмөтү, мен кайсы айыл өкмөт экенин унутуп калдым, кечиресиз. Азыр даярдыксыз сөз чыгып кетти бул жерде. Сиз өзү кыйын экенсиз, баягы ишти ачып жибердиңиз. Ошол жолугуп ошол Сокулукта жакшы жерлер бар, ошол жака Култунайды тиксек деген пландар болду эми. Буйрса. Анан бул иш өз негизи ишкер. Андан кийин министрлик, айыл чарба министрлиги, мамлекет кызыктар болсо, эр шарга иштей турган болсо, ийгилик тез болот. Тез болот, иншалла. Негизи ар бирибиз ийгилигибиз менен, өзүбүздүн элибиз менен, жерибиз менен сыймыктансак болот. Себеп дегенде ушул жерде бир аз түйшүгү бар, бирок эми жылдап мекенди мынау ала тоолорду көрбөстөн өткөргөн убакытка караганда ушул жерде өзүбүздүн да карандай жерди иштетип, бир аз болсо дагы мамлекетке да салым болуп калат. Ички экономикабызды дагы кандайдыр бир деңгээлде салымыбыз болот, сөзсүз түрдө. Анан мынау семинарларыңыз боюнча, ал семинарларды өзүңүз буйрса кандайдыр бир мындай бир жар саласызбы? Ушул күндөрдө, ушул областта мынанча күндөрдө мынандай болот деп, Семинарлар жөнүндө жакында биздин өзүнүн Instagram бар, Клубника Кыргызстан, Facebook'ta, Клубника Кыргызстан, YouTube'da бар. Номерибиз 777 1050 WhatsApp. Ошол жактарда кеңири мындай таркатуу болот. Ушул айларда бул жака барабыз деп, эми буну азыр биз жаңы башында айтып өткөндөй эле Ош областынын президент Игар Мукут өкүлү дагы өзү чакырып кабыл алуусунда болуп, ошол семинарлар жаатында акимдер менен биргеликте, айыл өкмөттөр менен биргеликте иш жасайсыңар деген сунуштарын айтты. Буюрса Ош, Бишкек, Ысык-Көл, Жалал Абад, Тегиз баштап жасайбыз семинарларды. Буюрса мынау ушундай бир ишкердикти көрүп, ушундай бир сонун бир уюшумду деги эле мисалы бир муштумдай түйүлүп, ушундай бир
жакшы бир иштерди баштап атабыз туугандар. Эгерде сиздер да кызыксаңыздар, номерин айтып кетти. Биз мына экранга дагы жазып калтырып коебуз. Байланышыңыздар сөзсүз түрдө. Анан быйыл эгем дегендер болгон ушул августка чейин бир аз күтө турат экен да, көчөттөрдү эмелерге чейин, Августка чейин заказ берсе, азыр белгилүү бир өлчөмдө заказ алынат. Ошол заказдарды берсе, августка көчөттөрүн алып тигип, эмки жылы апрелден баштап түшүм алса болот. Айткандай эле ачык таладагылар апрелдин аяк ченинде түшүм берип, мында ачык талага кете турган болсо, парник сыяктуу кылып жабып, балаган кыла турган болсо, алар апрелдин башында түшүм берет. Негизи баалары бул жылы биринчи шамал сайда чыкты, экинчи Сузакта чыкты. Ысык жерге карап. Ысык жерде Ошто Сузактагы 1000 сом тегерегинде сатты. Азыр ушул тапта баалар 300 сом тегерегинде болуп атат. Азыр бүгүн 1 май. 1 май, а? Туугандар, эртеңки айтыңыздар маарек болсун баарыңыздардын. Биз ушинтип сонун бир жаңылык менен, сонун бир ачылыш менен десек болот. Себеби Бишкек шаарында буюрса дагы көп видеолорду чыгарабыз. Бирок ушул мынабул отургузуп, кантип суугарат, кантип эгилет, мынабул аралыктарын сиздерге бир сыйра дагы көрсөтө кетейин. Бул эки эме катардан эгилет экен, бул? Катарда шахматный формада эгилет. Бул өзү мультипленка деп коет, даяр. Шахматный формада. Бул жагы 25-27 сантиметр болот. Бул жагы деле 25-27 сантиметр. Шахматный формада эгилет. Бул 70, ичи 40 сантиметр болот. Бул пленканын аты эмне деп аталат? Мына даяр тешиги болобу? Тешиги менен келет. Мульча пленка деп айтылат. Мульча пленка, 40 микрондук. Анан да туугандар, сиздер эгерде клубниканы ушинтип отургузсаңыздар, мен сиздерге чейин бир аз комментарий алдым эле. Мынабул кээде жаан чачын болот, мынабул пленка тазарат. Андан кийинки чыккан мөмө мынабул пленканын бетинде болот экен дагы, топурак аралашпай таза мөмө жемиш алышат экен, Өтө сонун. Мынабул эмени көрүп, азыр эми бул жерде буюрса бүгүн эгип бүтөсүздөр да полный, Бүгүн аракет кылабыз, эми болбосо эртеңкиге. Бүрсү күнкүгө. Бүрсү. Негизи бир күндө канча сотук же гектар эгип койсо, рабочий сила жетишерлик болсочу. Бир адам 1000 үстү эгет. 1000 үстүгө эгип коет. Бирок эң негизги жумуш эле мына даярдаш окшойт. Бул даярдаганда не күнү бир адам 1000 үстү эксе болот. Мына караңыздар, бир адам 1000 үстүк. Демек, бир семьяда кеминде 5тен адам бар. 5 адам болсо 5000 үстүк деген бир 10 сотуктан 12 сотук жерди култунай тигип койду деген сөз. Мына сага. Эми 10 сотук, 15 сотук жерди бүгүнкү күндө парник кылып коюштар не деген сөз? Ал мына жердин бетине эгип коюш не деген сөз? Эми туура башында бир аз расход эмелер болушу мүмкүн. Бирок эми бул расходу эртең сиздер мына жыйын терим болгондо ал расход эстен чыгып калат демексиз, Бизде негизи көп Кудай буйрса алдыңкы жылдары култунайды өстүрүп туруп жакшы экспортко чыгып, жакшы пайда кылсак болот. Бул жылы биздин башталгыч болду мындай. Эмки жылы дагы жакшыраак болот. Бул жакшыртуу үстүндө иштейбиз. Бир эле култунайды тиктирип коюп эле болду деп эмес. Култунай тиккенден кароосун башында айтып өткөндөй, биз кааласак Европадан эң жакшы көчөттөрдү алып келели. Түрдүү эми бир эле култунай эмес. Бирок ошонун кароо ыкмасын үйрөтпөсөк, ал алып келген бекер болот. Кургап калат, башка болот дейбиз. Биз ошол нерсени экөөнү бирдей алып кетебиз. Үчүнчүсү бул сатуу. Сатууну дагы ал ошонун үстүндө иштеп атабыз. Кантип колго алсак болот, эмне кылсак болот деп. Бардык нерсе көч бара түзөлөт. Эмки жылдарда сатууну да жакшы жолго коюп, эгүүнү андан кийин кантип карашты. Үчүнчү сатуу тармагында. Эми биз сатып беребиз деп айтпайбыз. Ошону жакшыртууга колдон келишинче аракетибизди кылабыз. Кээ бирөөлөрдүн балким баягы ой пикири бардыр, башка ошондой эмелер менен мисалы семинар, башка эме. Анан мына семинар акысыз болот деп айттыңыз, Жок, семинар акысыз. Канча адам катышса катыша берет? Жок, акысыз семинар. Негизгиси биздики ошол менталитетти өзгөртүү десек деле болот. Семинар кылгандар көп. Мен аларга эч нерсе дебейм. Биздин семинар неме? Акысыз. Туура. Эми баягы сооп деле ар бирибизге керек. Анан мен сизге акыркы суроону берейин дагы ушу менен жыйынтыктасак да болот экен. Жарым саатка чукулдап калыптыр. Мына клубниканы деги эле өстүрсөк, буну ички сбыт, анан мисалы мына кошуна өлкөлөргө сбыт боюнча кандай өзүңүздүн ой пикириңиз? Эми негизгисинен ички рынокто азыр биз өз толтуруп атабыз. Биз алдыңкы жылдары буну экспортко чыгарыш керек. Быйыл кышта экспортко бир айдап көрдүк. 1 тоннага жакын 700 сомдон. Кетти? Кетти.
Казакстанга жөнөттүк. Андан кийин негизи азыр бир аз мүчөлүктөр алдыда сөзсүз болбой койбойт. Ооба. Аны ошол жакшы өзүнүн жолуна салыш керек. Ал жөнүндө быйыл максималдуу иштейбиз. Эмки жылда ошол каналдар ачылып, башка жактарга Култунай кетүүсү жөнүндө. Бир эле Кыргызстандын ичинде эле сатуу эмес, негизги биздин максатыбыз бул сапаттуу, көлөмдүү Култунай болгон үчүн биз экспортко ыкталган Култунайлар бар. Сөз түрдө биз мынабул эми бул Алишер байкебиздин видеобузду көргөн кезде баягы чектөөлөр, карантиндер болуп калды. Ошол бир аз жолтоо болуп калды окшойт. Бирок эми буюрса мына чектөөлөр жок, туугандар. Белди бекем байлап, дыйканчылыкка дагы көңүлдү буралы. Себеби ар бир эле адамдын колунан келет. Себеби космоско учкандагы адам деп айттылы өткөндө бирөөчү. Анан ал адамдын колунан келген нерсе ар бир адамдын колунан келет. Сөзсүз түрдө баягы Алишер байкебиз айткандай, өзү диванный эксперттин башчысы болуптур. Ошол талдоо, саясат боюнча бар жогунан эле астына чыгып жүрсөңүз керек, а? Анан барып акыры таштадыгылар. Таштадың, а? Таштап Култунай боюнча эксперт боло элдедим. Бая бир мен бирдекени айткым келип атат да. Мынабул бир кымбат баалуу машинаны чыгарган бир компаниянын жетекчисине айткан экен да. Неге сиз Instagram, YouTube, мынабул соц тармактарга эл көп болуп турган жерге машинаңызды реклама кылбайсыз дейт экен да. Эми 300-400 миң долларлык машина. Айтканда ошол кишинин жообу ушундай болгон экен. Менин машинамды ала турган адамдар соц тармактарда отурбайт деген экен да. Демек ал бирдеке менен алек, бизнес менен алек болот. Ошондуктан туугандар, негизи убакыт бизге аманат. Ошондуктан сиздер убактыңыздарды текке кетирбестен, эки күнүңүздөрдү окшош өткөрбөстөрдөн, жаңылыктар менен, ушундай бир ишкердиктер менен алек болсоңуздар, буюрса Кудайым да ыраазы болот. Өзүбүздө дагы молчулук, токчулук болот. Негизи элибизде тынчылык болсун. Саламатта туруңуздар, туугандар. Айта турган сөзүңүз, каалоо тилегиңиз болсо? Негизинен элибизде тынчтык болсун, асманыбыз ачык болсун. Ар бирибиз жүрөгүбүздөн эмнени кааласак, ошол нерсени аткарышыбыз керек. Эгер адам баласы ийгиликтин сыры өзү каалаган нерсесин эң жакшы деңгээлде аткарганда. Буюрса. Ошондуктан келе жаткан айтыңыздар маарек болсун. Кудайым мамлекетибиздин асманын ачык кылып, өнүгүп өсүп алдыңкы жылдары Кыргызстан деп суктанган мамлекетке айланышты. Ошонун ичинде биздин да салымыбыз болушту. Кудайым насип кылсын. Айтканыңыз келсин. 2022 жыл Орозонун эң акыркы күнү. Саламатта туруңуздар, туугандар.